Туғандар, ассаламу алейкум. Қадырман қырғызстандықтар. Шындай ауама келіп қалдым мен. Асылбек ауам күшті мал доктор. Көп жылдан бері чоң опыты менен аба, тағы бір жолы тырашып қойлы аба. Мен сізді жақсы таныштыра албаймын. Өзіңізді бері өзіңіз таныштырып қойыңыз. Мен не деймін, мен Сейдуғым айлы өкіметіне қарашту Қызылай айылында жашаймын. Шул мен 1976 жылдан бері шу ет враштық емеде кесіп іштеймін да. Азыр күнге чейін іштеп отамын. Азыр деле іштеп отасыз? Азыркы күнге чейін дағы іштеп отамын. Азыр қанша жашқа чықтыңыз аба? Азыр 68 жашқа чықтым. 68 жашқа чықтыңыз а? Ава. Құдай өміріңіз берсін. Шонса дағы іштеп отабыз. Ел менен бірге. Мұрын колхоз сапхозда иштейтелек, мына эми азыр баардыгы эме болуп калды да. Жекеменчик болуп кетти. Жекеменчик, жеке фермерлер. Эми ошолорду иштешип атабыз. Сейдугум айыл өкмөтүнө караш. Баардык фермерлерди караймын. Анын тышкары башка жактан карайбыз. Башка айыл өкмөттөрдөн келип калат, аларды карайбыз. Чакырат, аларга барабыз. Ушу менен эми жашоо ушундай экен да. Ушундай экен. Аба, мен сизди, мен ой бир Батыр деген абам бар. Көзү курч, жакшы бир күчтүү содагер. Атты кыйын сындайт. Анан ошо абам айтып калды. Сизде ушундай адам бар. Мен мурда сизди укпаган экенмин. Мен жашмын да. Анан ушу Базар Коргон районунда ушундай деген адам бар. Барып, ушундай адам бар экен, аттарды анча-мынча аттарды бирөөлөр оңдой албаган аттарды оңдоп коет экен, ооруган жерлерин. Дедилер, анан мен сурап сүрүштүрүп 2 жолу бир ушактарга жол түшкөндө келдим эле, мына бүгүнкү насып кылган экен. Дагы бир айылдаштарыңыз, сизди тааныган адамдар көп экен, мага кайра-кайра жазып атты. Ошо абама барып, бир интервью алып келгин. Деп анан эми алардын суроолорун мен азыр бере албайм. Азыр жашта кийинки келген да, дагы окуп берем аба. Мен өзүмчө жеке суроо бере берейин эми. Ооба, ошондо сиз кайсы окууну бүттүңүз ошондо? Немени бүттүңүз да? Мал доктурлукту бүттүңүз да? Ооба, Жалал Абад ветеринар техникумду бүттүм. Ошол бойдон иштедим. Ошол бойдон иштедиңиз да? Ооба. Эми сиз мал боюнча, бүтүн жандык боюнча билимиңиз жогору. Бар доктор. Анан ошо мага основном жазгандар атпуруштар жазып атты. Кыйын аттарды баягы улакка таптагандар, ат кесел болуп калгандар көп тааныйт экен сизди. Аларга да барып жүрөбүз. Мына 500 жана айыл өкмөттөн келет. Биздин эмелер улакчы сайыпкер мына эмени жакшы тааныйм. Мен кудабыз бизге. Аликеев баягы. Улакчычы. Авам. Ооба. Өкүмбектердин атасы. Ооба. Ошо киши менен көп сырдаштым мен. Көп аттарын аныкында карадык. Сайыз убагында. Ал о киши сайыз убакта чыкканда. Сайыз убагында чыккан, өтө каттуу эле. Анан азыр балдарында да бар, баардыгында бар. Жылкы бар. Барып турабыз. Барамын, консультация беремин, болбосо дарылайбыз. Жакшы болот. Ушундай. Аба, сиз өзүңүз ат кармабайсыз, а? Мен өзүм ат кармаймын. Ат 1-2 жылдан бери кармабадым. Акыркы малдар кармабадым. Балдар жок. Кеткен, эми өзүм элеме болбойт, бирок бээлер бар меники дагы. Кудалар да бар. Жакшы. Балдар жок, өзүңүзгө кыйналып каласыз. Өзүбүз кыйналып калабыз. Аба, бу ат боюнча суроо берейин, кийин мал боюнча, эмне боюнча суроон жазса кийин окуп берем, жанагы толковый суроолорду окуп берем. Бу мына айыкпас оорулар кайсы бу ат боюнча бериңчи, түшүнүк бериңчи. Деги ат боюнча. Эми ат боюнча айтканда бул жугуштуу, жугушсуз оорулар болуп кетет да. Экиге бөлүнүп кетет. Экиге бөлүнөт. Азыр мен жана айткандай, бул Союздан келген аттардан дагы оорулар чыгып атат. Ар кандай оорулар чыгып атат. Аларды эми дарыланган дарыланып атат, дарыланбаганы кайра кетип атат. Марака союшуп, забойго кетип атат да. Ошон үчүн эми азыр не дейбиз, основной жылкыда ушу буба бар. Эң основной эмеси буба. Анан кийин мен айткан баягы эме. Кишечный колик деп болот. Бул өтө кыйыныраак. Бул кандай биздин тилде айтканда? Биздин тилде айтканда ичеге жатак болуп калат. Жаталак, ичеге жаталак болот. Таварсык жаталак болот. Таварсык болемен, ал уколу бар. Азыр көбөй. Аны бергенден кийин моментальный жылкы сиет. Ал уже жакшы болот. Бул берки ичеге болгондон ал өтө кыйын болуп калат. Себеби
кручивание болуп калат ичеге. Баягы буну основной атты эме кылбастан туруп, баягы тоyup бербестен туруп, сугарып берген мал болуп калат. Кээ бири өзү ичип алат ат эметкенен ошондо ичеге кручение болуп калат. Айланып оролошуп калат. Оролошуп бири-бирине мындай болуп. Байланып калгандан өтө кыйын нерсе болуп калат. Анан ошондон кийин жаталак болуп калат, Ошондон кичине жаталак болот. Турбай калат, Турбай калат. Жатат, тепкиленет, ал өтө кыйыныраак нерсе. Көтөрүп тургузуп кайра жатат, жатала берет. Тургузасың, кайра жатат, тургузасың, кайра жатат. Себеби ичеге буралып турат да. Ал болбойт ал. Өтө кыйын маселе. Ушуну эми эмне кандай чара көрүп көрөсүңөр? Бирөөнүн аты ушундай кымбат, жакшы ат, улакка жүгүргөн күчтүү ат жаталак болуп калса кандай варианттар бар? Эми варианттары мунуку носовой зонд деген болот. Шлангасы болот, носовой зонд менен, через носовой зонд менен бир 10 литр, 15 литрге чейин, 20 литрге чейин чоң ат болсо, через эме аркылуу, ашказан аркылуу эме айдалат, суу айдалат. Ошондо бир кетип калышы мүмкүн. Се суу кирет ичеге. Баргандан ичеге барып туруп, ал ичелерди алмашып, мындай эме болуп калышы мүмкүн. Бир вариант ошол. Ошону оозунан тыгабы шланганы? Шланганы мурундан тыгат. Мурундан, мен муну көргөн экенмин. Мурундан тыгат. Мурундан тыгып туруп, носовой зонд дейт. Анан туура кетип атабы, же өпкөгө кетип атабы, аны кулакка салгандан кийин выр дегенден кийин ал уже значит ашказанга дегенден ал өпкөгө болот. Өпкөдө кайра суутуп, кайра салыш керек. Анан өзү эле выж деп калганда болду, ашказан деп туруп, шерезе мен коюп алдым деп шланганы. Нерге эме коюлат, варанка. Анан күйүлө берет. Бул ата өзү простой метод, жакшы. Простой метод, да? Буну билген адам кылбаса, бир ойдегелди болбойт. Жок, болбойт. Өпкөгө айдабаса сразу өлөт. Ат ошол эле өлөт, да? Өлөт, моментально өлөт. Ушул эң эмеси ушул болот. Анан башка бул мочевой коликтерден бул эмеси жок. Өтө коркунучу жок. Бул простой нерсе. Белки табарсыктан жаталак болот дегениңиз ал оңой эле дедиңиз. Ал оңой. Анга эмне кылат эле? Ал ушу уколу, фросемет уколду бересин. Анан кийин бир жолу массаж кылып коесуң табарсыктан. Табарсыгына? Через прямой кышка массаж кыласың, болду все. Анда эле мал доктор кылат, да? Мал доктор кылат. Адам өзү кылбайт. Адам өзү кылса бул көрүп жүргөнбүз муну. Ошо ветврачтар деле мындай салгандан кийин прямой кышканы тешип коет. Себеби бул волнистый кетет. Ичегечи мына волна, мына ушундай волна кетет. Колуңду мындай саласың, кайра мынтып ошо ичеген ичи менен мындай айдайсың. Ал болбойт эмесе. Прямо мындай тыккандан кийин уже муну колдорунда тырнап алышың керек. Перед неме тазалаш керек. Жок кылыш керек, вообще болбош. Ичегенди жыртып койгондон ал союлат. Ал өтө кылдаттык менен иш кылат мында. Бардыгы сала бербейт, бул ветврачтардын деле бардыгы сала бербейт муну. Муну опытный адам салбаса өтө кыйын нерсе. Аны эземдеп туруп анан эмени табарсты эземдеп мыкчып алып, кайра табарсты жарган күндөр болгон. Муну көп көрдүк мындай нерсе. Ушундай өтө кылдаттык, тоңко иш кылыш керек мында. Бул уже эски ветврачтар билет муну, а? Эскилер билет. Мына биз канча массаж жасадык, канча через носовой зонд бердик ошо. Эме жаталак болуп калгандар, да? Жаталак болгондо. Анан бир жери бар дагы, неме алиге закупорка деп коет муну. Закупорка, кык закупорка болот, бир жеринде катып калат. Аны дагы ошо через носовой зонд менен өзүнүн дарылары бар, айна бар, самындап туруп анан айдаш керек. Ошол айдап чыгып берет. Ошондо ошо кыгы туруп калабы, тыгылып? Туруп калат, ооба катып калат. Тиш албай калат. Тиш албай калат. Ошондо ошо через носовой зонд менен айдагандан кийин бул 10 литр, 15 литр чыкпайт. Айдагандан баягын айдап чыгат анан. Самындан сыйгалак кылып, анын өзүнүн дагы немеси бар, дарысы бар, аны коюш керек. Секрети көп мунун. Аны кантип билет аба бундай ушундай болуп калганын? Ичи көп вздутие болуп берет. Ичип берет. Ичип берет, э? Жылкыныкы жатат, ишишит, болду. Эң асону ичишиген эм болду все. Жонтуп тургула, ана тышкы касалы эч эмеси жок аны. Кылса болот. Бирок толку мындай башты иштетип, жакшы карап, жакшы эме кылып кылса болот. Ооба, бул муну атта ашказан болбойт деп коет. Сиз бир түшүнүк берип коюңуз, анан бирөө айтат ашказан болбосо ал кантип аш кылат деп, бирөө айтат бул ичегесинен эле ашып алып өтөт деп. Сиз түшүнүк берип коюңузчу. Мен ошону айтып атам. Мунуку мал бу основной жылкы менен эменики, иттики прямой однокамерный деп коет. Однокамерный дегени
Ошо бараттагы иштеп, баягы сен айтмакчы, через ичеге аркылуу барып эле иштеп чыгып кетет. Ошо ичеге да мынтип эзилип отур эле. Ошол жерде сиңет. Анан кете берет. Многокамерный деген кой, жылкы. Жылкы дегенде кой, мал ушулар кетет. Многокамерный болот. Ашказан болот. Ашказан болот, книжка деп коет, сетка, бал. Книжкасы баягы 9 кат, 9 кат. Книжка деп коет. Ошон үчүн книжка. Ачылат да мынтип, ооба. Мында более-менее бул малдыкы ошо отравленияга өтө мындай жакшыраак эме кылат да, жылкы отравленияда моментально кетет бул нерсе. Моментально билип калбасаң, жылкы кете берет. Себеп прямой да. Ичегелердин баарын шылып таштайт. Шор жейби, башка нерсе жейби, отравление деген нерсе өтө жаман нерсе. Жылкыга дең? Жылкыга моментально кетет. Бирок мен алып калдым ошону, 3 күн дарыладым. 3 күндө өзүнө келтирдим да. 3 күндө. Алам чоң артып аябай. Бул анда эме жок, шприцмен алып туруп берип аттык эмени. Глюкозаны 20 граммды запас кылып. 3 күндө өзүнө келтирдим. Суу берген жокмун бирок. Мен айткандай, жанагы айткандай, берсең ичеге кызып турат, өрттөнүп бир жолу алыгын быжырап эритип берет да. Семиз да жылкы. Ооба. Ошон үчүн анан аз-аздан 2 литр кылып отур анан. 3 күн, 4 күн анан өзүнө келди да, суу боюнча. Бирок сууга тарсайт өзүн. Ушинтип отуруп жакшы кылдык буну. Ооба, бул сиздин билимиңиз өтө жогору да. Анан мага окшогон жылкыны сырттан түшүнгөн адамга жанагы сизге сиздин уровениңиздеги суроону бере албайм да менчи. Мен ушу жөнөкөй простой сырттагы суроолорду берем. Анан бул основной бизде азыр болуп аткан ушу жаталак оорусу. Анан буаны дагы бир айтып кетиңизчи, түшүндүрүп кеңири. Буанын деле өтө коркунуч сери жок. Ушу основной өзүнүн уколу бар. Уколун алып туруп бересиң, убагында берип, убагы ушу күнүндө берип бере берсең боло берет аны. Ал көрсөтүп бергенен өзү жылкы баккан киши деле кылат буаны. Бир мындай окуяны айтып берейин аба. Биз бир ат алдык. Өтө көрктүү ат болчу. Анан портерге уруп алган деп койду. Ушу кызыл ашыктан кичине ишип турду эле да, кызыл ашыгы. Анан буну бастырып, кийин адамдар айтты, буну укол кылдырып туруп, буну сордуруп туруп, анан ары бери бастырганда жоголот деди. Ушу жоготуп туруп базарга алып келип силерге саткан деп бирөө айтты. Анан ошонун сөзүнө деп койдум мен. Кийин ошо ат турду үйдө. Жөн эле жемже баспай турду. Ошо путу ишип тизесине чыгып кетти. Анан дагы бир 2 жеринен тешилип, ошол жеринен мындай кан аралаш суу агат. Анан ошо атты алып барып биз этке саттык, анан 50 миң аркасына саттык. Ушундай да. Ачышпаган жер калбады. Денем бар жок ачты. Ошондой болот. Анан ошону биз эмне кылышыбыз керек эле аба? Өзүнүн уколу бар мунун. Чыкты азыр Dexamed Group деп чыкты. Бул тамырдан берилет. Тамырдан берилет. Через кан тамыр аркылуу берилет. Бул өзү каяктан пайда болгон оору аба? Оорун түшүндүрүп бериңчи. Бул ооруну айтайынбы? Бул основной ысык сууктан болот. Бул оору бул бир жактан келбейт. Ысык сууктан, муундардан. Бул основной мына мисалы үчүн биз иштеттен билбейбиз. Кээ бири ошондой болот, кээ бири иштетилет, кээ бири шалга саласың, башкага саласың. Бул ушундан болот. Сен билбейсиң алатты, может, шалга салып көргөндүр 2 жолу. Ооба. Бул шалга салгандан кийин любой эменин шимири болот демесин. Буттагы организмден эмелерди. Мына мен ал дарыладым, аны башыман өттү. Ошол күнүнө 2-3 гектардан чылап багында айдайт экен да бала. Ооба. Анан чыдабады. Бир где-то 15-20 гектар бүтүр, 15 гектарга жакын бүтүргөндөн анан жайлоо айдаганда, жайдын күнү. Досун айдаган. Досы жайлоодо кичине багып, бир ай баккандан кайрап келип берейин дейт. Эти арыгыраак. Алып келип жөнөгөндө жарым жолго жыгылат ат. Дем алганда муну экөө турсак бири-бирине жабышып калат да, мына мыжында жабышты. Ушуна жабышты. Алып келип мен көрдүм өз көзүмөн. Анан миниш кылдырдың кандай десем, досумдун аты ака деди, шалы чаят деди. Аябай иштетет деди. Анан мен жайлоого жеткирип анан ошол жерде кичине багып берейин досум деди. Анын досу алып келип бер деген экен, муну дүмбүлгө багам деп. Ярым жол келген жыгылыптыр да. Ат деп тургузуп алып ошодон машинеге чейин зорго жетилип келиптир. Мен айттым, ука дедим, көрдүм. 4-5 күн дарылайм укам дедим, ушул атты. Мына бүгүн муну дарылап келебиз дедим. Ошо системадан дарыларды жазып бердим, алып келе калды.
Bugün göremem dedi. Bugün ertemenen kişine geç kuram al bu emetkenden görüyorsun dedim. Şu 16 köçede. O tuşunda kişine cep tumşuğunu sahip kalsa anan gelip reme kılam dedim. Darılayım. Bolsa darılamam dedim. Toluk çok dedim. Toluk yok dedim. Anan ap geldi. Dışarı çapılap ap gelişten ben saydım. Girete 801 litreye yakın saydım. Hani içinde antibiyotikler var, göpnesi var. Oo. Saydım anan keyin yettimine anan vardı mına mahşemine var ona hem niye oldu ki hem dep. Ali bala gel o geç kirek kayra. Anan gördüm. At uze arıktı tekesinde. Ümidince narıklar var. Oo. Aa otta cüret atım. Otta cüret de. Dap sonum. Diyem alış uze bar da. Uze muldağda mıntı jetbekte mında oğlum da oldu. Uka bol dedim hazır dağı darap geleviz. Anan keyin sen kete veresin. Men özüm gele verem dedim. Al dosyan bir jakta gel. Şumenan 4 gün darladım. 4 gün darladığımız o kadimkide ot jep kaldı. Kadimkide jüröt, basıp jüröt, suyunu içip otat. 5. gün alıp kettir, onu tırpak korgan, seydi onun üstüne. Anam vardım ya, bir kolu kaldı bunun barayınçı da ona darlarımı salıp barsam, atın bağıp, taladan at geleyim, karmap durgan gelen darladım. Akır kukölünü darlap verdim. Atı hemen dümbürge vakanıken tani albay kalasın. Reza semirge. No, yemek kaşka sulu atılıyor biz ya. Sattım dedi ana. Çakşak. Men aytdım müka dedim. Bunu atın emi bol boyt dedim. Men bir kete turgan bolsa dedim. Ekinci turbayt atın. Bunu emeni ketip kalgan. Tuyakta galiler. Polnu ketken de. Küştü alıp koyup da. Oo. Sev olayda amın oldu bas tapırop ya. 5 hektar da koyun. Bir günde 5 hektar da alatken. 5 hektar da layga çıgım ne olsa. Küştün bari kalat diye. Ketet de. Hem neredeki küç ketet. Jegen jemderi ketet. Anam at turba kalat dedim. İkinci yol karmasa ketet dedim. Aytkanday sattım eke dedi. Semittim satıyordu oldu. Şundaylarda gördük bardığım. Oşondo buğa jana katты болот, беркиндей болот, ургач эркек болот дейт. Ошондо андай болбойт. Андай болбойт. Ургач эркек деген ал кыргызча сөзбү же илгеркиден sonra андай болбойт ал. Ал толку хандан эме кылат. Ал буанын эч эмеси жок. Аны убагында дарылап коюш керек ушурда. Дарылап койсо кийин калат ошо? Калат ошо, эч повторный, сапторный деген болбойт ал. Болду. Эч болбойт. Ооба бу bundan кийин сизге раса суроолор көп болот эми. Майли суроолор болсо эме кылабыз. Эң мага бир айтыңызчы, эң кымбат дарылаганда атыңыз канча сомго дарыладыңыз эле? Эң көп мээнет кетирген атыңыз. Эсиңизде барбы? Бар. Мен ошол азыркы айткан дарыладым. Эми бизде баягы мен өтө эле ачыкча айтып, мынча сом бер дебеймин. Мен эми дарыны алып келдим өзүм. Аяктан алып келип аттым, дарылап аттым. Бал-бала кеттим. Мындай эмелер жакыныраак эле өзүмө. Көңүл жакын дең. Эми дедим, укам сен болуп калдың дедим. Мен болсо мен дедим күндө келип отам, кетип атам, дарыны алып атам, буягы ям ашып кетет экен. 4000 бересиң экен дедим. Болсо 5000 деп койчун дедим. 4000ге дарылап келип, өзүм барам, машина менен өзүм келемин. Жакшы. Мага ошондо калганы эмне 3000 сом калышы мүмкүн. Мен ойлопмун, жок, мен мындай сурадым да. Мен 50, 60, 70. Жок. 100 миң деген. Жок. Мен андагы раз улак чаптардан дарыладым. Мен өзүм кудаларым дарыладым, бирок беришинче берет. Дарын алып келишет дагы. Болду. 1000 сом болобу, 2000 сом болобу, чай ичип. Сиз өзүңүздөн экенсиз. Мен айтпаймын. Мен сиздей күчтүү доктор бирөөнүн 50 миң, 60 миң долларлык атын дарыласа, ал 50-60 миңдик аттын немеси сомго чакканда өтө көп болуп кетет да бул 50-60 миң доллар. Андай атка 100 миң не жалко да сиздин келип бир жума карап беришиңиз. Бул эмес мына Бишкекте биздин ушу өрөөндөрдө мен көп жыл иштегенчи баары тааныйт. Бишкекте ошо мен дарылаган уйлар, мен дарылаган эмелерди долларга дарылайт экен. Мына уй качпай жүрөт го. Ооба. Кача албай атат дейт, болбойт дейт. Ал туугандан 21 күнгө чейин келиш керек, келбесе желтый тело дейт, ар түрлүү болот. Ошону массаж кылыш керек, уколду бериш керек. Анан немеге келет. Куутка келет. Ат ошону мен Бишкектик балдар менен сүйлөштүм. Биз мынча долларга дарылайбыз досум деди. Сеники чипука экен дейт. Бизди доллар менен дарылатат. Аппарат алып келет кайра үйгө дейт. Массаж кылаган, башка кылам. Полный долтуруп. Мынча доллар деп коем, долларга чипкабыз дейт. Болду. Биз каяктан талабыз?
bir жақсы мал дарылап, misal үшін az mallar 100 000 болып атты. Жақшылар, а? Кейбіреулері болбай қалғанда дарылашың жақсы болып қалады, соның болып қалады. Болса 1000 сом пұл береді, шул. Başka ne дейсің? Майла. Біз емеғізді айта албайбыз, андай көп айта албайбыз. Көп айта албайбыз. Қарапайым халықтың немесін қылғанда. Эми ошондой болуп калат. Эми Алла Кудай кааласа күчтүү аттарды дарылаган. Күчтүү улактын 10 000 доллар, 15 000 долларлык аттар дарылаган. Андай майда-чүйдө нерсеге убакыт кетирбең. Жашоо кыска өзү. Жашоо кыска, убакыт аз. Ава бу атаңыз жөнүндө бир кыскача айтпайсызбы? Сизди ошо окууга окутуп, ушундай бир элдин адамы кылган атаңыз боюнча бир кыскача айтып кетпейсизби? Мен атам айтсам атам 2011-жылы өткөн. 2011-жылы өттү. Ветераны болгон. Колхоздо жөн эле карапайым колхоз болуп иштеди. Көп жыл. Кампада кароо болуп иштеди. Мен атам деле эме кылып айтат, бирок биз өзүбүздүн эмебизге койгон. Қалауыңызға қойды? Қалауыңызға, мені қалайым, мен аны қалайым, мұны қалайым, өзім мен кесібін, башқа кесіпті қалап жүрдім әлі. Тұрмыш атқа байланыстан тағаларым мұғалімінше сені мұғалім оқытам деді. Бірақ мұғалім оқуадым мен. Өзімін қалауыменен барып сол. Өтті күшті, Жалауат техникум өтті күшті өлі. Ошо жылы 76-ны тапшырып, сразу өттім. Шул, анан кейін, ошондан бері іштедім мен, мұна. Ақыры колхозды главврач болып тарқаттым. Колхоз тарқағанда главврач болып мен 4 жыл іштедім паште. 4 жыл іштеп колхоз тарқатып, елдерге ошо кадимкидей айлығын акча койду бөлөбүз, малды бөлөбүз, жылкыны бөлөбүз, ошо менен жакшы эме менен тапшырып чыктык. Эч кандай эме болгон жок. Биз үстүбүздөн жалып болгон жок. Мына ошо аяк фермада көп жыл иштедим да. Mal fermer işledim aslında boyunca. Anan hem gevir vetraşlar boldu, her yerde bir işleyip, anday kılgan, bunday. Öte aliginday kılgan emes. Ben çarvanın barlık nersesim, yesi öt, basıvam öttüm da. Andaydan bundaydan barıp oturup, akırında kolkozu tarkattım. Şu, çoğunlar bilen jakşı işledim, raisler bilen jakşı işledim. Allah sıylayıp, biz Allah sıylayıp. Ушинтип жакшы иштеп, ошонун өзүрүн көрүп атабыз мына. Өзүрүн көрүп атабыз, да. Жакшы. Эми ишке мындай да болду. Ошол ишиңе берилип иштесең, болот ошол. Элдер мындай болсо мындай болот, бул болбойт деген кыял келбеш керек. Мен изденемин өзүм. Ушул адамдын немели дарыларын биз өзүм саягынан изденемин. Балдарга айтсаң, эми кээ бир тең туштарга айтсаң, мындай койчу, ушу адам койдо турганды бердиңби дейт дарыны. Hazır adam menen malın organizmi bir değil de. Bir de organizmimiz bir değil. Sürük soğuk kan aylanat sen. Kan aylanat, boğurumuz var, içeğimiz var. Varla bir de. Tolkut 2 puttap kana jüröz 4 puttaganda oşolle malday. Şu hiç ayırma yok. Bizge akıl berdi. Adamı darılaganda darılar versen bul olur. Şu hazır. Bunu az ittegil adamdın darılarını alabız, adamdıkında yüköldeyiz. Bizde tolkut satat vaksinanı alarsın, juğuştuğa sayasın, kalganın bardığını şu medisinski aptekadan bardık nesini alarsın misal. Şunday deyin. Ama bunu bir de men esteyim de, Жалауатқа kışta bir kök at girdi. Öte körktü kök at eken, emi al bulakka жүгүрбесе керек эле, şu palanca bay minip жүрө турган at eken da al. Çoğun at eken. Öte çoğun, körktü, emi kavak kaçtı, bar joğa gelişken at eken dagı. Анан баягы атты 120 000ге сода кылып атышты да бу. Эми этке сода кылып атышат да. Этке сода болуп кетти. Bir put işip kettir. Bir put işip kettir. Kızıl aşığынан toğolak болуп işip калды. Былкылдап турат да ишигенimдей. At baskanda көрүнүп турат. Анан буа десе мен жакшы деле түшүнбөйм да бул орунду. Бул дейт дарыланбайт болду. Деп эми берки содагерлер наркынын немесин үрөйүн учуруп атат. Болбойт дейт да. Аны кээ бир билип турат боло турганын. Ооба. Анан берки чип жармашып турат, мен байкап турам, ушу бирдекени билген үчүн жармашып турат деп. Ал аерден путка тебет да, мынерин мындай экен, кой, бул болбойт. Эт бул, анан бул таркабайт деш мүмкүн. Андай да көп көрдүк. Анан эмне болду анан? Анан ушуну ошондон көтөрбөдү да. Бирle ошол эле содагер колун кармады, башка эч ким колун кармабай койду. Атты айланып сыйпаланып көрөт, путун көрүп эле кетет барычы.
Болду бул пушуп деп эле. Жалап аттыр. Ооба, анан мен ойлодум ушу бир сизге окшогон акылдуу адам ошол жерде көзү жеткен адам болгондо ошону 150 миңдерге берсе керек эле. Берет. Ошол адам өзү айтты. Бул деди 1,5 миллиондук ат болчу деди. Бул эми айтсаң тарыхы узун бул аттын каяктан келгени деди. Бул Европадан келген ат. Европадан келген. Анан ушундай болуп калып эле сатып атабыз. Кара эми 125 миң акчабы бизге дейт. Ушундай болот. Мен көп барам базарга барганда. Мен өзүм сода кылгыча эле, муну көрүп бериң, муну уйду көрүп бериң, мунаны көрүп бериң ушул. Менде тургузбайт тең. Тургузбайт. Мен мунун бозгусун көрүп бериңчи, ака. Аяка барсаң нарагында, жылкыга кирсең андайында, анан ушул чет анан көп эле кире бербейм менен көп эле бара бербейм. Өзүм ишим болгондо барамын. А так ушу барсаң жадап калам. Өзүңүзчө жөн жүргүзбөйт экен дейсиз да? Көрдү болду да. Мунун бозгусун, муну уйду көрүп бериң саба. Мен неме каламын. Үрөңгө алам, ушуну көрүп бериңчи. Тамам көрүп бересиң. Анан эмеси жакшы экен, бирок акчасы кандай экен, кымбатыраак деп атат дедим. Көрөмүн. Акчасы действительно кымбат айтат. 60 нарагында айтып аткан Расулсоновый. Анан эми чейин кармап көрүлө, жагып атабы, жакпай атабы деп. Анан мен алгенде беркенде бир уйларды эми өзүм деле кармабайм. Кашак ойдың. Мынанда үрттөр бар мен. Ошо аралдан алып келем мен. Аралдан алып келген 2 күн бар азыр. Жакшынакай. Анан мен музолорун муну Ангус деген эме бар жерде, порода. Ангус муну заводубузда. Заводдун малын карайм, анан 2 бука алдым азыр келелик жайлоодон. Бири 1,5 жашар болду, бири 6-7 айлык болуп калды. Элдин малына коюп берейин деп атамыш. Келсе, үйгө коюп элдин баягы вынужденный болуп калат да. Эми али баягы өтө кыйын. Мисалы үчүн пистолет менен аткан искусственное осеменение өтө кыйыныраак. Балдар айтат келелди, ака бир жолдусунда болбой калат дейт. Экинчи жолдусунда болбой, анан аларга неудобный. Дагы чакырсаң, ийин дагы пулга дейт. Өз 1,5 миңге чыгып калды азыр. Ошо искусственное осеменение, Искусственное осеменение болобу, болбойбу дагы. Мен эми өзүм аралашып, өзүмөн куудуруп аттым. Болбой коюп атты. Кээде болбой да калат. Кээде болбой калат. Кээде болуп калат. Өзүм чакырам келет о балдар. Бизде бар эми, бизде ачылды эми быйылдан кийин эме кылып. Мен ал адамдарды көрдүм базарда бир. Неме реклама кылып. Реклама кылып атат. Эми өнү көрсө берели. Операцияларды жасайт экен дагы андан сырткары. Жакшы, жылуу иш бар. Ал жасашып атат, алар эмес, магнит эмес алып атат. Көбү. Магнитный зонд деп коет. А мен о торпокторду баягы казеин неметип калат. 2 айлык, 3 айлык торпокторду муну жайлоого берген окто майларда. Мал чайда берет, торпок барып сүт эмгенен ондай жатат. Тагы көк чөппү, үстүнөн ысык урат. Анан казеин болот ашказанда, мына бөлтөк. Ат ошолор жолу операциялап алдым мен. Канчасын алып бердим жерде балдарды. Операцияда да кыласыз абасыз, а? Кесип, ачып, кайра тигип жабып. Кадимде тигип аттым. Эгер чоң мал деле тигип. Эгер бир кымбат ат бир жерин тилип алса аба да, бир тиштеп, бир атты экинчи ат тиштеп коет да, бир жерин кожасын сыйрып ачып таштайт. Ачып коет. Ошолорду тигип алып көрөсүз. Кадим керек ал. Сырткы жарасын. Жөн эле да. Жөн эле ал, а? Ал жөн. Анан андай кызмат кандай болот аба? Ал атын алып келип, алып кетиш керек да сизге. Жок, үйүнө эле чакырат. Но алысыраак болуп калса чабы. Алысыраак деле бара беребиз. Бара беребиз. Машинеңиз бар? Узакка машина бар. Сузакка чейин. Авамын өзгөнгө чейин бар болдук. Авамын тыйынын эгер заказ кылмакчы болгондор, авамын тыйынын жакшы ойлой тургандар. Бундай адам аз, өтө аз. Мындай малды өтө жакшы түшүнгөн, жандыкка өтө кызыккан. Мен көп эле мал докторлорду тааныйм, алар үчүн бул мал докторлук жөн эле иш. Ошо айлыгын алып, жөн эле иш катары эле иштеп жүрөт. Толтура. Анан келет, нары бери бирдекени уруп кетет, анан же жылыш болгондо болот, болбогондо жок. Ошондой, анандай чын жүрөктөн кылган адам аз. Мына ошо авамы мен ошо эмгек сиңирген экен. Авам кызматты кылган экен, ушу ишке жүрөгү менен берилип иш кылган экен. Мен авамы өзү кошуна айла турат экенбиз. Сайдын аркы өзүндө. Сайдын аркы өзүндө турат экен мен. Бирок мен ошо башка жактан угуп сизди издеп келдим. Алыстардан угуп анан келдим жакын кошунага. Сен бир эле чал экен деген. Же көрсөм да канча жылдык өмүр. Бир сүрөтчү бар экен, дүйнөдөгү биринчи орунда турат экен. Бир кыз алдына келип отуруп калтыр, мени сүрөткө тартып бериң.
2 мүнөт убакытта тартып берет экен. Канча десе $1000 деди. $1000 деди экен. Сен эмне 2 мүнөттө ушунча сурайсыңбы деп жанагы урушат экен. Анан бабай айтат экен берки. Бул 2 мүнөт сүрөттү тартыш үчүн мен бүтүн өмүрүм кетти дейт экен. Бүтүн өмүр сүрөт тартып өткөн опутума мен бүгүнкү күндө 2 мүнөттө сүрөт тартам. Ошондой туугандар. Ушундай эле авамдагы мына ушу жаштыгынан мал менен аралашып, канча өмүрү, канча убакыты, канча нерви, канча энергиясы кетип, бүгүн мына биздеги мына Батыр абам айткандан мен кандай адам экен ушу. Буаны оңдоп коет экен жөн. Авам буаны оңдойт экен, абал. Бу түрүн оңдойса, Кудай кааласа. Ошондой, аба сизге чоң рахмат. Суроо толтуруп болот. Ал суроолорду мен жазсам бир китеп болуп келет, Кудай кааласа. Арасынан талкойларын сизге берем. Анан Кызылай айылында туугандар абам. Абамдын телефонун берсем, эми аба сиздин телефонуңузга ар кыл суроо менен кайрыла берет тең. 5 кол тең эмес. Ар кыл адам бар. Ардекенди сүйлөп сиздин убактыңызга түндө чалат, рашыра туруп алып чала берет. Убакыт туура эмес болот го. Түнкү саат 1де чалат. Алар иштен чыккан бала ушуга туура келип калат да. Анан ошого өтө важныйлар, өтө бир кымбат аты, ооруп калган бирдеке болгондор Кызылай айылына издеп келесиңер. Авамдын аты Асылбек. Сыдыков Асылбек мына. Ошол эле айылдын баардыгы тааныйт. Ошо айылда бир чоң урматка эге, ушундай бир жакшы элдин кызматына жүргөн абам. Аба сизге чоң рахмат, тынч болуң, бар болуң. Силерге ийгилик балдар. Калоо тилек болсо айтып коюңуз жаштарга, фермерлерге. Эми фермерлерге меледебиз. Фермерлер основной малды караганда тойтун карашыбыз керек. Анан кийин жугуштуу ооруларга жакшы уколдотуш керек. Убагында уколдотуш керек. Тойту жакшылап бериш керек. Кайдыгер карабаш керек. Эми малды семизирээк эле бакса, ал мал кеселдебейт, оорубайт. Яморит. Основной тойттандыруудан кетет да мал. Баягы мен айткан, баягы жылкыларга өтө этият болгон баягы паң деп коет го бизче. Плесня дейт. Плесня болбош керек. Жылкы жеген тойтта болбош керек. Основной ушуларга караса, жугуштуу ооруларды өз убагында сайдырып эмдетсе болду, все. Мал оорубайт, жылкы оорубайт, ушундай. Мал оорубаса биз оорубайбыз, Мал оорубаса биз оорубайбыз. Нерв кетпейт дең. Бизде мына мисалы үчүн түнү-күнү келип турат. Мына эмес жакында келет. Эми азыр деле тыным жок. Барып турам, азыр дагы барам биз жерге. Ушу менен тыным жок. Авам кармаш кыйын экен. Авам 2-3 жыл аракет кылып, ушу бүгүн насип кылып кармап калдым жакшы. Ушундай. Ошондой туугандар. Аба сизге чоң рахмат, Ушундай, уйдун тойдун жакшы карайт экенбиз. Мал койдун баарын тойдун жакшы карасак, Кудай калса, оору суркудан алыс болобуз. Ушундай. Тынч болуң, аба, бар болуң. Иштерге ийгилик.